Бүгін 14-декабрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратынын жанында укук коргоочу Токтайым Үмөталиевадан жапа чеккен аялдар митингге чыкты. Митингге чыккандардын айтымында Токтайым Үмөталиева 10 жыл мурун үй кайтарып берүү боюнча ишти бүтүрүп берем деп акча алган. Бирок акырында эч нерсе кылбай акчасын кайтарып берген эмес. Мындан тышкары митингге чыккандардын дагы бири Токтайым Үмөталиева окуусун калыбына келтирип берем деп жарандан акча алып, сөзүнө турбагандыгын айтты. Биз Токтайым Үмөталиеванын камалышын талап кылабыз дешти митингге чыккандар. Өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаев Кыргыз өлкөсүнө кумтөр иши боюнча келген. Бул тууралуу мурдагы министр Бекболот Талгарбеков билдирди. Акаевди эч ким суракка чакырган жок. Ал өзү кумтөр боюнча иштерди бүтүргөнү келди. Ал УКМКга качан барары белгисиз. Ал кайра 3-4 күндө кетет, деди Талгарбеков. Өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаев Кыргыз өлкөсүнө бүгүн 14-декабрда келген. Белгилей кетсек, Аскар Акаев УКМК менен болгон сүйлөшүүлөрдүн негизинде 2-августта Бишкекке келип ошол эле күнү сурак берген. Ошондой эле кумтөр иши боюнча кол коюлган документтер боюнча видео кайрылуу жасап кечирим сураган. 8-августта Аскар Акаев Бишкек-Москва багыты боюнча учуп кеткен. Видеого лайк басып жана каналыбызга эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанына коңгуроочуну да баса кетиңиздер.